Assalamualaikum hurmatli Nuqat xabarchi kanal qatnashchilari. Bugungi birinchi noyabr 2025-yili biz Nuqat rayonuna qarashli Oytola o'rta maktabine keldik. Şol жерде Amatov Abdulbaqi Sabuyevich'tin жарқын елесіне арналып топ волейбол бойынша турнир болып жатады. Nuqat шаарынын Nuqat районуна 14 айлық үкімет жана bir шаар бойынша топ болып жатады. Шоның жарқын елесіне арналып зал ашылып жатады. Oytola мектебинин залы. Ана сіздерге кешірім сұраймын. Кішкене тамақ ұрып қалыпты. Nuqat xabarchi каналының атынан жана өзімнің атынан терең ашылып берем. Tinch болыңыздар, аман болыңыздар, дагы көрсөтөбүз. Bizden alıştırmayın. Lайк başka bir tezat koyunuzlar. Varınızlarga Nuqat xabarchi kanalının atından tinchlik amanchilik kaalayın. Hazır geldi. Olmasa. Gelingizler. Yakınıra gelingizler bana evde. Adamlar geldi. Aytmoqchi bugungi Qirg'iz Respublikasining Ichki ishlar ministrligining barcha xizmatkorlarini kasbning bayrami bilan qutlaqlayman. O'zim atimdan janob Nuqat xabarchi kanalının atından qutlaqlayman. İşlerini egilib Alloh o'zi qo'llasin demoqchimiz. Şunterlik xizmatini juraversin. Motorun ichki ishlar xizmatkorlarine tenasib qilamiz. Xizmat. Так, başladık. Түздөн түстүр ортого карай көңүл бур. Урматтуу Бел айыл өкмөтүнүн башчысы Адылбек Мизраевич. Бел айыл аймагындагы Oytola мектебинин ачылыш аземине жана Amatov Abdulbaqi агабыздын жаркын элесине арналган спорттун волейбол түрү боюнча Nuqat районунун айыл өкмөттөр арасындагы командалар ачылуу аземине тизилди. Рапорт берген мелдештин башы Калысы Эргешев. Денсаулык бул баа жеткис байлык. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, кымбаттуу башыбызды бириктирген Amatov Abdulbaqi Sabirovich агайыбызды эскерип отурабыз. Жана ошондой эле ошону менен катар эле Oytola орто мектебинин спорт салуу аземине чогулдук. Баарыңыздарды кош келипсиздер демекчимин. Бүгүнкү иш-чараны ачуу үчүн Бел айыл өкмөтүнүн башчысы Эшматов Адыл Мизраевичке сөз беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү спорттук иш-чаранын катышуучулары, урматтуу спорт көрөрмандары. Мына биздин бүгүн Nuqat районунун Бел айыл аймагында ушу биздин агабыз Абдулбaqi агабызды эскерип жана ушул Oytola орто мектебинин ачылыш аземине арналган спорттук иш-чарага куш келипсиздер. Урматтуу спорт көрөрмандары, мына бүгүн мен сөзүмдү эмнеден баштап айткым келет. Ушул биз өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп биз кыргыздарда бир аябай жакшы сөз бар. Ушул Абдулбaqi агабызды ден соолугуна байланыштуу көз өтүп кеткенде ушул шагирттери, жакын достору, саналаштары, туугандары бүгүн эскерип ушундай жакшы бир майрамдык иш-чара эскерүү кечесин уюштуруп отурат. Эмне дейбиз, мындан кийин дагы ушундай жакшы ийгиликтүү иш-чаралар, майрамдар улана берсин. Ал эми ушул Абдулбaqi агабызды эскерип отурганда бул сөздү айтып койбосом болбойт. Акты кайырлуу болсун, жайы жаннатта болсун. Азыр буйрулса жыйыныбыздын аягында ушул агабыздын арбагына атап бир жакшы Куран окуп, жакшы дуа кылып, анан оюнду анан дагы улантабыз. Урматтуу спорт көрөрмандары, урматтуу калыстар, бул спорт достуктун, бул ден соолуктун болот. Ошон үчүн бүгүнкү ушул жакшы Абдулбaqi агабыздын ушул мектептин жакшы ачылыш аземине арналган спорттук иш-чараны жакшы тынчтыкта, достукта, жакшы маанайда өткөрүп беришиңиздерди суранабыз. Себеби бул той десем дагы болот. Бирөөдүн жакшы ой менен жакшы уюштурган тоюну жакшы
иш-чарасыны мындай талаш тартыш кылбай туура түшүнүп, эң негизгиси мына калыс тартууга айтарым, азиз өзүң башка калысың, мына калыс деп атым деле айтып турат. Калыстар ушул бүгүнкү иш-чараны силерден суранабыз. Бир жогорку деңгээлде, жакшы бир достук маанайда, жакшы чоң, жакшы ийгиликтер менен өткөрүп беришиңиздерди силерден суранабыз. Спорт бул күчтүүлөрдүн оюну. Ким утса, ким күчтүүлөр утсун. Бардыгыңарга ийгилик каалайм. Биздин кийинки сөз кезегини Абдилбакы агайыбыздын саналаштарына жана ошондой эле досторунан Сулайманов Туркан агага сөз беребиз. Урматтуу туугандар, жетештер, айылдаштар, спорт көрмандары. Бүгүн аябай жакшы мындай той болуп атат. Мындайча айтканда, ушул жерде уюштургандарга мен өтө ыраазымын. Өзүнүн досторунун атынан, өзүнүн ушул жерде бардык айылык бүтүнө жана бардык уюштургандарга чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Алла Тааланын өмүрүнө, рызыктарына, имандарына Аллахтын берекесин берген болсун. Ушул жерде мен баягыдан бери өзүмчө ойлоп отурам, Абдилбакы досубуз чындыгында көбүнчө. А бирок бакы болсо футболдагы, волейболдагы, баскетболдагы ойногон немеле. Аңсас келгенсип, ал ырдайт дагы эле и башка өнөрлөрдү, ал жада калса Куранды дагы окуган жигит болчу. Эми Алла Таалам ошол жака өмүрү кыска болгон экен, ошол жака керек болгон экен. Ошол жака алып кетти, акыретин абад кылган болсун. Ошол жакта Аллахым ушу бешинен орун берген болсун. Эми силерге болсо бул жерде бардык спорт көрмандарына баарыңарга ийгилик каалайбыз. Жанагы алда сүйлөп кеткен Адыл айткандай, спорт бул күчтүүлөрдүн эмес да. Ким жеңсе, ошол күчтүү деп аталат да эми. Баарыңарга ийгилик, оомат, жакшылык. Аллахым өз колдосын баарыңарды. Рахмат баарыңарга. Сөз кезегин Ойтала орто мектебинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү жана ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин биздин Ойтала орто мектебине башкы демөөрчү болуп, ар дайым демөөрчүлөрдүн катбашын толуктап турган Абдилбакы агайыбыздын шакирттеринен бири Кадыров Бакыт агага сөз берсек. Жалпы кадырман калайык, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биздин айылды шаңгы бөлөгөн мастер спорт жогорку деңгээлдеги оюнчулар куш келипсиңер. Бакыкемдин раматылык жаткан жерин жайлуу кылсын, топурагы торко болсун. Калтырган издери мындан да көп болуп, Кудай кааласа унутпайбыз дегендей, Кудай кааласа колдон келсе тез чамда той өткөрүп турабыз деген ниеттебиз. Кудай кааласа бүгүн эскерип Аматов Бакыт акабызды бир оодарып алдык деген ойдобуз. Анан мен бир кичине өзүмдүн каалоо тилегим бар эле, ошого эме кылсаңар. Мына ноокаттын аброюн көтөрүп жүргөн бал. Өмүш чек берет. Адыш чыккыла, адыш бияка чыккыла. Адыш келгиле. Өмүш. Нуу барбы, келди? Сейит барбы, Сейит? Дөкү келди? Дөкү чек, дөкү, кана дөкү. Эр жигит. Жайнат, кана жайнат? Жокпу, азыр жайнат чык. Сен атың айтпай калдың. Ооба, бул балдар атын атаса куту сүйүнөт дейт. Бул балдар ошол Москвадагы оюнда, же райондук оюндарда постоянный алдыңкы орундарды алып, ноокатты намысын талашып, ноокаттын ариятын намысын бербей жүрөт да. Ошоларга мен өзүм атымдан 2000 миңден сыйлык бар. Айыл өкмөттөр деген менен эң негизгиси ошо силерден кийин дагы жакшы оюнчулар чыксын. Анан силерде ошондой атуулук, зоолосу бийик болсун. Анан ушундай бир чоң райондук деңгээлде оюндарда дайыма ийгилик жылмайып, артыңардан сонун кадрлар чыгарганга насип болгул. Анан мугалимдер жамаатына чынында самам деле ыраазычылык билдиребиз. Анан силердин ак өргө билим ордуңар куттуу болсун.
Ана мен өзім атымнан дағы 10 мен сілерге сыйлық. Чоң рахмат агай. Ардайым ушундай спортко болгон демөөрчүлүгүңүз жана билим ардайым сиз менен сыйлыкчысы Карабаева Сандежикеге беребиз. Саламатсыздар, иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздар бүгүн биздин куттуу билим уябызга куш келипсиздер. Бүгүн биздин мектепте чоң иш-чара Аматов Абдилбак агабыздын жаркын элесин эскерүү менен бирге спорттук иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Агабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Бул иш-чарага демөөрчү болгон айылыбыздын 1979 жылы туулган агаларыбыз жана Абдилбак агабыздын жакындары. Сиздерден Аллах разы болсун. Ушул убакка чейин дагы мектепке окуучуларыбыз үчүн спорттук инвентарларды алып келип кубандыргансыздар. Бул үчүн окуучулардын атынан, мектеп жамаатынын атынан, мектеп администрациясынын атынан чоң рахмат айтып, ыраазычылык билдиребиз. Айылыбызда сиздердей агаларыбыз бар экенине сыймыктанабыз. Жана мындан ары дагы сиздерден ар дайым ушундай иш-чараларды күтүп, чогуу иш-чараларды өткөрөбүз деп чоң үмүт менен үмүттөнөбүз. Төмөндөгү ыраазычылык кат урматтуу 1979 жылы туулган Ойтала орто мектебинин окуучулары, Ойтала орто мектебинин эмгек жамааты спорт салга көрсөткөн демөөрчүлүк, жардамыңыздар үчүн чын дилибизден рахмат айтабыз. Сиздердин кайрымдуу колдооңуздардын натыйжасында спорт салга заманбап талаптарга ылайык жабдылып, окуучулардын ден соолугун чыңдоого, спорт менен активдүү машыгуусуна кеңири мүмкүнчүлүк түзүлдү. Көрсөткөн камкордугуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 1979 жылкы агаларыбыз. Чоғыздан биз менен чогуу жүрүп эле саналаш болуп жүрүп катарыбызды жоготкон агайыбызга арналган кичинекей ырыбыз бар эле. Эгерде агай бүгүн көзү тирүү болгондо 59га чыкмак экен. 59га чыкмак агабыз эгерде тирүү болгондо эл үчүн көп иш аткармак шумажал көрбөй койгондо. Кырчындай жашы 41ге чыккан мезгилде элиңизге кызмат кылчу кез эле шумажалга наалат айтып өкүнүп арабыздан алып кетти тез эле. Дили таза, жүрөгү ак сиздейлер, жашообузду жүрсө дайым өлбөсө, жолун тосуп келе жаткан шумажал башка жакка өтүп кетсе көрбөсө. Рахмат уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө дагы ушул Бел айыл өкмөтүнүн жамаатынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Урматтуу спорт көрмандары, анда бир жакшы Куран окуп, бата кылып, андан жыйынтыктап койсок. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولولدنا ولأستاذنا والجميل والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وحازي الحاجات
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم uşul okulan Kur'an'ın savabını avvalım var adam atama mahanevizden jami kötüp ketken paygamberlarga momun musulmatlarga hususan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem urhubeklerge paygamberimizin sahabalarına çarelerine piri ustazlarımızga jami kötüp ketken muna şu bizden tuğa talaplarga hususan muna şul akaviz vakakavizden urhubeklerge bağışladık. Жатқан жерлеріне жарық қылсын, қаран көрлерін жарық қылып, топырағын торқы қылмасын. Аллахым сұрақ сауалыны жеңіл қылып, та дәуірі қияматқа чейін рахатында жатышын Аллахым өзің насип қылмасын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Белде чүчүк салган чайга биринчи силер кирип чыгып, анан оюнга кете бересиңер. 12 бел Төлөс Кулатов айлык мыттыр, ошолот. Урматтуу катгаш отурган катнашчылар дагы биз көрсөбүз. Сен алыстабай, бирок башка бир жазган жок топту. Ачылышы болду эми топ көрсөбүз ал. Баарыңыздарга өз атынан катгаш отурган алттан кичи камачылык каалайм. Түз болуп аман болуңуздар.